Жер жүзү Кытайда чыккан коронавирустан чочулап, чек аралар жабылып, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму азыр өзгөчө кырдаал жарыялады. Вирус жайылган сайын бардык өлкөлөрдүн, анын ичинде биздин Кыргызстандын да шашысы кетип, андан коргонуу үчүн азыр каражат аябай жаткан чагы. Ошол эле маалда Кыргызстандын өзүндө бул оордан да кооптуу сарыктын Б жана С түрү ондогон жылдардан бери көзөмөлсүз эле жайылууда. Бирок өкмөт, саламаттык сактоо министрлиги ал тургай эл дагы маани бербей келет. Ошол эле маалда сиз боор алмаштыруу операциясы талап кылынып, циррозго чалдыккан адамды алыс чыкпай эле өзүңүздүн айланаңыздан эле тапсаңыз болот. Саламатсызбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы боор ооруган, сарык жуктурган 100 миңдеген адамдардын тагдыры тууралуу айтып беребиз. Мен Кадыркулова Айгүл Ахматбековна 1969 жылы төрөлгөм. Быйыл буйруса 50 жашта. Диагноз 15 жыл мурда коюлган. Ошол кезде эң кичинекей балам колумда болчу. БД экөө тең сразу. Перелив кан коюу жолу менен ушул ооруга туш келдим. Мама Жунусова Гүлбара. Канча жаштасыз? 46. Диагнозду 2015 жылы ооруп калдым. Барып жатканда ушу гепатит Б деп чыкты. Анан ооруп калып, кийин айлам кеткенде Индиянын врачтарына кайрылдым. Келет деген угуп калып, барганда эле ушу айтты, сен операция кылыш керек, бооруң алмаштырыш керек, андан башка выход жок деп койду да. Мен Тимирбаева Нуржамал Сейдалиевна, Баткен область, Каламжа районунда жашаймын. Мен 38 жаштамын. Мен 2009 жылы цирроз печени деп коюлду сразу. 2009 болгондо бул 10 жылдан бери ушинтип страдать этип жүрөм. Менин атым Жолдош Сарылбек, 43-темин. Былтыр диагноз коюлду цирроз печени деп. Ошондон кийин Индияга барып келдик. Ошол кыргыз элим жардам берди. Менин атым Гүлбика Абидешова, 59 жаштамын. 2018 жылдан бери ооруп атам. Сарык же гепатит боор сезгенген жугуштуу оору. Күчөп кетсе боор улам чирип, цирроз жана залалдуу шишикке чейин алып барат. Негизги 5 түрү бар. Алар А, Б, С, Д жана Е формалары. А жана Е формасы кир кол, таза жуулбаган тамак аш аркылуу жугат. Б, С, Д түрү жугуштуу ооруну алып жүргөн адамдын каны аркылуу энеден балага, кан куюу маалында ар түрдүү хирургиялык, стоматологиялык, гинекологиялык аспаптар менен жана жыныстык катнаш маалында жугат. Оору билинбей жүрүп күчөйт, аны жуктуруп алган адамдардын болгону 1% эле ооруганын билет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсеби боюнча 2015 жылы сарыктын Б формасы менен 257 миллион адам катталып, С формасы менен 71 миллион киши эсептелген. Ал эми Кыргызстанда 2008 жылдан 2018 жылга чейин гепатиттин Б түрүн 123.510 адам, С түрүн 122.098 киши алып жүрөрү эсептелген. Бул маалыматтардын баары Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен алдык. Ыктымал жугуу жолдору: гепатиттин Б формасы, тиш доктурдан 56,8%, ийне саюудан 36,1%, үй бүлөдөгү байланыш, тиш щетка, сакал алгыч сыяктуу каражаттардан, жыныстык катнаш жолу менен энеден балага 21,6%, хирургиялык операциялардан 19,6%, сулуулук салондорунан 12,45%, кан куюудан 14,4%.
Ал эми С формасы тиш доктурдан 63%, ийне саюудан 41,3%, үй бүлөдөгү байланыш, тиш щетка, сакал алгыч сыяктуу каражаттардан жыныстык катнаш жолу менен энеден балага 5,7%, хирургиялык операциялардан 29%, сулуулук салондорунан 25,4%, кан куюудан 29,7%. Тилекке каршы адамдын боорун талкалап, майыптыкка алып барган боордогу гепатит Б, С оорулары күчкө толуп турган 20 жаштан 45 жашка чейинки атуулдардын арасында көп катталып жатат. Алар бул ооруну убагында аныктай албай, кайдан, кантип жуктуруп алышканын да билишпей бара. Операция жолу менен төрөлүп калды бала. Көрсө боорго бир аз күч берген экен, өзүм да шишип, аз кандуулуктун айынан переливание крови болуп, ошолдон кийин менде уже оору кетти. Мен инфекцияга больницага жатып калгам, кузуп. Ошондо барса аябай кускандар көп экен, врач айтты, Алена, эмне жеп, эмне ичип атасыңар? Деги эле кузуп айлабызды кетирдиңер го. Полный больница, деги бир үйгө барып эс албай калдык деди, билбейм деп. Кускан жерге больницага жатып калгам, ошондон кийин эле 1 айдан кийин ооруп калдым да. Ага чейин жашнакайлуу болуп жүргөм. Билбейм, ошентип Тиш доктурга бардыңыз беле же эмне болду эле? Мурун тиш докторлорго барып жүргөм. Анан Москвада иштегенде аяктан доктордон өтүп келгем, жашнакайлуу болчумун. 2008-2007 жылдары стоматологко барып жүргөм да. Рабочий городокто стоматолог бар болчу. Ошол жакта рабочий городокто иштейт болчумун мен. Ошондо жуккан деп айтты. Бизге көбүнчө орточо, анан өтө оор болгондо эле кайрылышат ооруларчы. Жеңил түрү менен билбей калышат. Жеңил түрүндө багы, мисалы бул гепатит Б жанагы кан аркылуу жугат да, кан аркылуу, жыныстык аркылуу жугат. Анан кийин мындай маникюр, педикюрдан жугат, ушундай да, через инструменттер. Стоматологдордон жугуза алышат, ушундай инструменттер аркылуу. Операциядан кийин, кан куйгандан кийин ушулар чыгып калат да. Ошол убакта эгер вирус организмге аз количествода түшүп калса, анда мындай клиникасы, симптомдору аз болот да. Алы кетип, шалдырап, анан бир аз температура болуп, анан ойлошот булар грипп болдум, ОРВИ болдум деп, анан көп маани бербей, өзүнүн организм анализдебей эле анан калып калат ошол ойдончу. Анан кийин бул оору вирус организмде канда жүрүп жашай берет. Кийин грипп менен ооруп калат же ар кандай оорулар менен ооруйт да, организм баягы иммунитети ылдыйлап, начарлап калганда бул оору организмде канда өсө баштайт. Анан өсүп, ал бул вирус өзү ушундай боордун клеткаларын жегенди жакшы көрөт да. Боордун клеткаларын билгизбей жейт. Даже названиясы бар, ласковый убийца депчи, акырындык менен билгизбей жейт да. Кан куюуда ооруну жуктуруп алуу мүмкүнчүлүгү жогору деп эсептешет. Улуттук онкологиялык борбордун балдар бөлүмүндө дарыланган наристелер сарыктын эң оор С түрүн жуктуруп алган фактылар бар. Стерилдик таза делген ооруканада эң эле оор залалдуу шишик менен күрөшүп жаткан балдарга мындай жугуштуу дарт кантип жугуп калды? Бул көбүнчө дегенде эмелерди кол эмгектен жасаган нерселерди жакшы көрчү да. Колундан көйнөк жасап, мен модельер болом деп элечи, ырчы болом, модельер болом деп беришти да. Анан чын эле бул кээде эле жанагы салфетканын немелеринен эле мындай парфурган көйнөк жасап койчу да. Кол аябай эптүү болчу да негизичи. Анан бирөөнүн көңүлүн оорутчу эмес, анан кээ бир онкологиядагы балдар бар да, ушул химияга чыдабай монтип ыйлап жүрүп энеси атасын тепкилеп монтип жанынан кыйнайт экен негизи химия деген аябайчы. Бул болсо бир да жолу бир жалып калган жок. Мен баягы врачтар айтып аткандан кой деп анан кайра бардык да. Кайра жаттык. Ошентип кайра жаттык декабрда да, ошондо 2017 жылдын декабрында кайра жатканга туура келди. Ошондо биз барбай деле койсок болмок экен да. Мен азыр ойлосом, ошо боюнча мен апарбай эле койсом болмок экен да. Анан жаңы
жашынакай болуп калган, бирокчу кайра эле химия башташты, анан кан куюп башташты кайта. Анан ошол эле декабрдын 15-теринде анан эме деп чыкты да, ошо кандан ошо гепатит деген оору, гепатит С деп чыкты да. Анан мен таң калдым, гепатит С эмнеге мындай болуш керек, потому что мен гепатит С именно мен общий хирургияда иштейм. Гепатит С, гепатит Б'лардын баары бизге жатат да, цирроз печень дедин баары бизге кандай оору экенин билем да, баягы бир оорудан айыкпай экинчи ооруда жугуп отурат да. Анан бизди болсо инфекционный больницага консультацияга жиберди, кызымды алып алып барсак. Алар айтышты, ооба сапсары болуп баштады, кызымчы. Сапсары болуп баштады, бул кайдан жукту деп эле таң калып. Бизге ошондо көп эле кан куюлду да, негизичи. Анан тромбоцит куюлуп атты. Тромбоцитти биз могу гематологиядан папасы донор, ошо өзү тапшырып атты тромбоцитти. Канды биз кан борборунан алып аттык. Кан борборунан алып келип неметип аттык. Анан куюлуп атты да, ошентип элечи. Анан кайдан жукканын эми билбейсиң да. Анан мен заведующийга кирдим, эмне себептен бул гепатит С жугуп калды, бул оору деген аябай эме оору, бул оору. Анан бир жагынан могу баласын клеткадан айыга албай атсак, анан бул болсо бул кандай болот, бул оору деген могу химиялардан чоңоюп кетип болуш керек, иштери чоңоюп кетпейби деп суроо бердим да. Десем, ой жок, боло берет мындай. Бул химия алган балдардыкы деген гепатит С болуп чыга берет деди да магачы. Мага ошентип айтып таң калдым. Бул негизи кан аркылуу жукчу оору да. Кан аркылуу же болбосо мындай көбүнчө эле кан аркылуу жугат да. Кыргызстанда залалдуу шишик жана ак кан оорусу менен жабыркаган балдардын чет жактагы дарылануусун мамлекет эмес, кайрымдуулук фонддор ишке ашырып келе жатат. Ошолордун биринин өкүлүнүн айтымында, ак кан менен ооруган балдарды Индияга жүлүн чучугун трансплантациялууга алып барышып, дээрлик баарынан сарыктын эң оор С формасы чыгууда. Индиядагы адистер ушунчалык баягы таң калып, эмне үчүн дейт алардын суроосу. Кыргызстандан келген ушу бейтаптардын баардыгында тең дейт, 100% гепатит аныкталып чыгып калат. Ушунчалык оор формасында гепатиттин С, Б, С формасы көбүнчө аныкталып калат экен да. Анан эмне үчүн дейт, Кыргызстанда эмне эпидемия жүрүп атабы деп сурашат да. Анан чындыгында эле эми ойлоп көрсөңүздөр, калктын ишке жарамдуу бөлүгү 2 миллион болсо, анын 600 миңи гепатит менен ооруп аткан болсо, өзгөчө оор формадасында Б, С көп кездешет. Бул эпидемия болбой эмне деп билсек болот. Анан көрсө, ошол жиптин башы ошол жерге кан борборуна келип такалды да, кан борборунан демек гепатит жугуп атат депчи. Бул бир гана онкология менен чалдыккан жаш балдарга эле тийиштүү эмес, чоңдорго дагы. Кан борборуна кайрылдык, жетекчиси менен сүйлөштүк. Биз чынын айтканда ушул малга чейин билбептирбиз, Кыргызстанда абдан маанилүү болгон ошо кан топтогон республиканский центр кровиде ПЦР аппараты жок экен. Элестетиңиз, 21-кылым. Дүйнөдө технологиялардын баары өнүгүп атат. Бардык өздөрүнүн сыйлаган мамлекетте бул ПЦР деген аппарат, лаборатория болобу, кан борбору болобу, медициналык мекемелер болобу, бардык жерде туруш керек. А биздики ушул кан борборунун локомотивинде ПЦР аппараты жок экен да. Анысыбыз келгенсип, ошол канды дезинфекциялаган деп айтсак болот да, вирустардан арылткан инактиватор аппараты жок экен. Бирок ушул эле фонд республикалык кан борборуна кандагы вирустарды тазалоочу жабдуу алып берели деген сунушту Саламаттыкты сактоо министрлиги азырынча кабыл ала элек. Күнүгө миңдеген кишиге коюлуп жаткан өлкөдөгү кан жана анын компоненттери тазабы? Кыргызстандагы 46 кан куюу борборундагы лабораториялар ишенимдүүбү? Кандай жабдуулары жок? Эмнеге эл арасында кан борборундагы кандан гепатит жугат деген сөздөр чыгып жатат? Нол жабдыктар илгерки жабдыктар. Нол ушул илгери ушу менен иштечүбүз. Жана гепатит Б, С аябай өстү, олбул деген алгы жылдары жок да болчу. Гепатит мына жөнөкөй эле жабдык менен текшерчүбүз. Андан соң мондой жабдык өттүк мынакей. Бул деген бул ручной методика. А бул автомат открытого типа. Мол биздин мына бүгүнкү күндөгү сыймыгыбыз. Бул автомат полностью закрытого типа. Архитект 2000 деген. Адамдык жанагы человеческий факторду полностью исключает. Биз деген ВОЗчу, бүткүлдүү салмак сактоо системасынын өзүнүн требованиясы бар. Бул ВИЧ-1, ВИЧ-2, гепатит Б, С, сифилиске 100% каны текшерилет деген. Биз ушул инфекцияларды 100% текшеребиз. Bundan тышкары
толгон токой биз билбеген дагы инфекциялар бар да. Ошолор дагы жууп калбас үчүн ошол жанагы вирустарды өлтүрө турган система керек деп биз айтып чыкканбыз. Вирус инактиватор деген ошол. Бул вирус инактиваторго чейин мого окшогон тестирлей турган аппарат бар, ПЦР деген. ПЦР алыш керек. Бардык канды тестирлеген точкаларга ПЦР керек. Бул полимеразная цепная реакция деп коет. На генном уровне жана РНК, ДНК деген генетический уровень деңгээлде инфекциянын барын жоктугун билет. Биринчи кезекте ошол анализатор керек да. ПЦР анализатор деп коет. Мен жана жогоруда айтпадымбы, 46 точка бар Кыргызстаныбызда кан даярдаган. Ошол 46 точканын баарына болбосо дагы жок дегенде ошо жарымына ошол ПЦРди коюш керек. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 250 миңге чукул. Ал эми бейөкмөт уюмдар белгилеген 500 миңдей гепатиттин оор, өнөкөт формасы менен ооругандар кантип дарыланат? Мамлекет аларга кандай жеңилдиктерди уюштурган? Өмүргө зарыл деген дарылардын тизмесин карап чыктык. Анда сары коорусуна байланыштуу бир да дарынын атын таба албадык. Бул тизме боюнча медициналык жактан камсыздандырылган талма оорусу, бронхиалдык астма, шизофрения дарттары, залалдуу шишик менен ооругандар гана акысыз же жеңилдетилген баада дары ала алышат. Андай болсо, гепатит менен ооругандар эмне кылып жатышат? Эң биринчи альбумин деле айтайын. Ушул 3600-3800га чейин барып атат. Ал дагы аптекаларда жок болуп калып атат. Ошол дарыларыбызга больницага келип жатканыбызда ошол жактан жардам берип, бизге бир аз 50% болсо дагы жардам берсе, бизге чоң биринчи эле баарын деп айта албайм. Ушу 50% жардам берсе деп ойлойм. Мага окшогондордун канча ыы, көз жашы, ошол каржы маселеси келип эле айланып келип эле өлүмгө дуушар кылып атат. Ошол келгенден кийин анализиң эле 5000 канчадан тапшырасың. Андан кийинки укол дарыларың алыш керек экен. Уламчы бир дарым түгөнүп калып, аны ала албадым. Чынын айткандачы, кайра бир тубандарыңа неме кыла берсең деле өзүң деле ойлонот экен, алардын деле бала чакасы бар деп аябай кыжалат болдум. Анан тапшырып атам, эми айла жок. Тиги бул кылып үйдө анча машина майда чудаларым бар эле, ошолорду саттым. Ошентип тапшырып атам да. Мен бир ай дарыланууга энтекавир ичемин, индиян дарысын ичемин, противовирусный деген. Анысы дагы ремеде Кыргызстанда 3000ден ашык экен. 3500 дейттер, 3000 бар экен, ар кандай экен. Мочегонный таблетка ичип жүрөм. Каждый 3 ай сайын леченияга жатамын. Эми бизге деле кичине пенсионныйга чыккам, инвалидностька 1,5 миң сом менен чыгып эме кылдым. Ал 1,5 миң деле эчтеге жетпейт экен мисалы. Бир 6 айга чейин, то есть 1 жылга чейин 7-8 түрлүү дары ичем. Дарыларымды күнүнө азыр асайганда кысы күнүнө 16дан дары ичип атам. Мурункуга караганда дозаларын көбөйттү дарыларымдын. Ошо анализтериңиз жакшы болбой атат деп көбөйтүп ичип атам. Анан мен өкмөттөн дегеле дары дала элекмин, эчтеке кыла элекмин. Жаңы эле учетко отуруп эми анан дары берет дейт, дарысын ала элекмин. Эме деген бар да, өмүргө эң баягы зарыл болгон дарылардын эмеси бар, тизмеси бар да, ошо тизмесиге кошулган. Бирок аны мамлекет, алар кымбат болгондугуна байланыштуу мамлекет сатып бере элек алы. Ооруларга сатып бере элек. Ошонун үчүн биздеги оорулар эмне кылып атат? Баягы көчөдө суранып отургандар дагы саламаттык сактоо министрлигиге келбей эмне үчүн эмесиге көчөдө башка элден суранып отурат, же болбосо мечиттегилерден барып суранып отурат. Ошо алар билет. Саламаттык сактоо министрлигине барса деле даже больницага жаткызган учурда дагы өзү сатып алыш керек. Ошонун үчүн көчөдө элден суранып отурат. Эми буларды ким дарылап атат? Элдер карап турбайт. Саламаттык сактоо министрлигине элечи. Ал жерде булар каяктан алып атат? Булар студенттерден. Эмне үчүн студенттерден? Себеби баягы Пакистан, Индия, Египеттеги жүргөн студенттер көрүп атат, тияктан угуп атат элдер. Бардыгы билет азыр. Гепатит менен көп ооруп аткандар, баягы сироз, боордун сирозу болуп калат, рак болуп калып атат адамдар. Ошонукудан билет дагы алар ошол жактан эле дарын алып келип туруп, адамдарды дарылап атат.
ушундай болуп калып атат да. Бул жердин жаман жери эмнеси? Жаман жери бүт бардык эл дарыланып атат, бирок бул медиктердин көз кароосунда эмес. Эмне болот? Мисалы үчүн ошол эле студенттен бир пачка дарыны алып туруп дарыланып аткан болсо, экинчисине жетпей калды, ал орун токтотуп коет. Бул жерде баягы вирустардын ушул эмелерге, дарыларга туруктуу бир түрлөрү пайда болуп калышы мүмкүн да. Антибиотикке устойчивый деген эмелер болот го, ошондой түшүнүк бар да. Ошо вирустарга туруктуу дарыларга кийин таасир этпей калышы мүмкүн да. Ушул коркунуч болуп атат. Гепатиттин Б, С түрү менен ооругандарды дарылоо азыр өлкөдө чар жай тишке ашып, министрликке караштуу ар кайсы кызмат өз алдынча иш алып барып жаткан чагы. Ооруну аныктоо, клиникалык дарылоо протоколу, дары-дармек менен камсыз кылууда бирдиктүү бир да саясат жок. Маселен, республикалык СПИД борбору ко-вирус, башкача айтканда ВИЧ-СПИД менен ооругандарда гепатит Б, С чыкса, өз алдынча эле чет элдик донорлордун жардамы менен каражаттап, дарылап келишет. Примерно 130 миңге жакын гепатиттерге текшерилет кишилер, 130 миңге жакын. Алардын ичинде мисалы 19-жылы эле гепатит Бга 4500 оң белги бергендер чыкты. Ал эми гепатит Сга болсо где-то 3200 положительный чыкты. Бунун баарын чыккандан кийин биз санэпидстанцияга экстренный извещение беребиз. Ал эми биз болсо гепатит Б менен С менен ооруп ВИЧ-инфицированный болуп, анан ко-инфекция деп коебуз да. Гепатит Б да бар, С да барлар бар да, ошолорду биз лечение кылабыз. Бул 2-3 жылдан бери лечение кылып атабыз. Эми бир курс лечениясы мисалы гепатит С'ныкы эме болот, 10.500 сомго чейин болот. Бир курс болуна 3 айга чейин алышат. Бир айлыгы 1.500 сом болот, ал эми 3 айга 31.500 сомго биз тендер өткөрүп, дарысын алып, уже ВИЧ-инфицированный гепатит С менен ооругандарды лечение кылып атабыз. Алардын саны мисалы гепатит С менен 1065 ВИЧ-инфекциясын алып жүргөндөрдүн арасында гепатит С бар, алардын 1058-ин биз лечение кылып атабыз да. Мындан тышкары онкологиялык бейтаптар гепатит болуп калган маалда алар да өз алдынча кургак учук менен ооруган гепатит оорулар да өз бетинче ден соолугунун айласын таппай бара. Ал тургай өлкөдөгү милдеттүү эмделиши керек болгон 30 миңдей медициналык кызматкерлердин 70%га чукул гана гепатиттин Б түрүнө каршы өз чөнтөгүнөн акча төлөп эмделген. Калган 30% эмделе элек. Алар ооруну жуктуруучу тобокел топторго киришет. Вакцинация боюнча өзүм мындай да, вакцинация боюнча биздин өлкөдө эки эле контингент тобокел группаларга вакцинация жүргүзүлөт. Бул деген биринчиден медициналык кызматкерлерге азыр жакшы тиги вакцинанын бир дозасы 250-300 сомго чейин эле метип калды. Ошо 1000 сомго жакын эле бир киши толук вакцинация алса болот да. Медработниктер азыр 70%га чейин уже вакцинация алып бүтүштү. Вакцинацияны биз 2000-жылдан баштап туруп киргизгенбиз. Ошондон берки вакцинация алгандардын арасында бүгүнкү күнгө чейин 3 жолу нормально прививка алгандардын арасында бир дагы киши оору элек. Буну дагы бир илимий конференцияларда тастыктап кеттим. Америкада CDC ушундай изилдөө жүргүзүлүптүр. Ошондо 31 жылдын ичинде эмдөө алгандардын арасынан бир орууну табышыбыз керек деген максат койгон, бирок бир орууну таппай коюшкан. Азыр аларда ушундай жыйынтыкка келген. Эгерде 3 жолу нормальный прививканы алган болсо, ал кишини өмүрүнүн акырыга чейин гепатит Бга анализ жасабай эле койгула дегенде, себеби ал гепатит Б менен оорубайт. Коммерциялык баасы боюнча алып караганыбызда 600 сом. 3 жолу жасаш керек, ошондо 1800 болуп атат. Өткөндө биз алып туруп сүйлөштүк. Азыркы күндө, бүгүнкү күндө реалдуу түрдө гепатит Б'нын дарылоого канча акча кетет деп туруп 12 ай дарылаш керек. Ошондо 180 миң сом акча кетет. Бул ортошо эсеп менен да божомолдон, андан плюсу бар, минусу бар дегендей да. Көбүнчө плюс жагына кетип калат. Бул эгерде андан
өтүп баягыдай өнөкөт болуп дагы бир осложнениялар боло турган болсо, цирроз эмеси, боордук циррозу, рак оорулары боло турган болсо, көчөлөрдү көрүп атасыңар. Ар бүт бардыгы 20 миңден 40 миңге чейинки долларга чыгып кетет. Индияга мага барышым керек, боорумду алмаштырышым керек, ушунча акча керек деп сураган адамдар бардык жерде толуп атат. Мечиттерде деле, базарларга барсаңар деле, Ошто болсо маршруткалардын ичине эле даже моундай эмелерди, колонкаларды коюп туруп, сүрөттөрүн илип коюп туруп, базардын ичинде де маршруткалардын ичине да коюп коюшуптур. Ушунчалык басканга болбойт. Муну бардык эл билет. Бүт бардык медиктер билет, өкмөт билет, жогорку кеңеш билет, президент билет. Бирок ошого каршы мындай кардиналдык түрдө акча бөлүп, ушуну жоёлу дегендей мондай эмеси программалар болбой атат да. Программа бар. Бирок финансировый каражат бөлүнбөй жатат да ушугачы. Айткым келип атат да, жеткире албай жатабыз элдерге. 1800 сом менен жасаттырып койгула бүттү. Ошону менен өмүрүңдүн акырына чейин оорубайсың. Кудай жалгагыр. Сен оорубайсың, сен балаңа сенден жукпайт. Гепатит Б менен оорубайсың, Д менен оорубайсың дегендей сөздөрдү айтып атабыз, бирок негедир жетпей калып атат да. Бул эмдөөнү ишке ашырса, мамлекетке канча акча талап кылынат? 2002 жылдан тарта төрөлгөн ар бир балага гепатиттин бардык түрүнөн коргоочу вакцина сайылууда. Анын баасы азыр 384 сом турат. Жылына орто эсеп менен 147 миңдей наристе төрөлүүдө. Демек аларга 138 миллион 137 миң сомго вакцинаны кыргыз өкмөтү алып, сайып гепатиттин Б, С, Д формаларынан коргойт. Ал эми эң эле кооптуусу 2002 жылга чейин төрөлгөндөр. 20 жаштан 49 жашка чейинки атуулдардын баары азыр гепатитти жуктуруп алуу тобокелчилиги менен жашайт. Эгерде ар бирин эмдеш керек болсо, 2 миллион 707 миң 850 адамга вакцина керек. Анын орточо баасы азыр жеке клиникаларда 690 сом. Эми муну көбөйтүңүз. 1 миллиард 868 миллион 416 миң 500 сомго жалпы эл эмделет. Эмделбесе 200 миңден ашуун вирусту алып жүргөн адамдын ооруну башкаларга жугузуу ыктымалдыгы 4,9%. Башкача айтканда, бир киши 2 адамга эле жугузса, 500 миңден ашуун киши ооруйт. Алардын бир жылдык дарылануусу 180 миң сомдун тегерегинде. Муну 500 миңге эмес, чыныгы азыр каттоодо турган 250 миң адамга эле көбөйтсөк, 45 миллиард сом кыргыз экономикасы зыян тартууда. Мына ушул сыяктуу мал катууга чыдабаган бейтаптар эми өз бетинче жогорку кеңеш өкмөткө кайрылууга аргасыз болушту. 2019 жылдын 18 ноябрында, ошондой эле 2020 жылдын февраль айында гепатит менен ооруган Нургазы Батырбеков жогорку кеңештеги комитеттик отурумда сүйлөгөн сөзү тез эле маалымат булактарында тарап, өлкөдө жугуштуу гепатиттин Б, С вирусу жайылып жатканы коомчулукта кызуу талкууланды. Гепатит Д болгонума мына мен дагы канча жашайм билбейм. Чыгып Москвадан лечение кылып келдим. Машинемди саттым, колумда акчаны бердим. Дагы кандай кылышым керек? Ошол жерде бир 2 мүнөт мени уга албайсыңар. 1 жылдан бери жалдырап жүрөм. Мен вакцинация кылып койгулачы. Мен силерден дароо сураган жокмун, акча сураган жокмун, мен боорум алдырмаштырайын деп. Менин суранганым ошол жөнөкөй жарандарга, акчасы жокторго вакцинация салып бергиле. Акчасы вообще калба калгандарга кичине жардам кылып койсоңор 20 жыл жашайт экен мага окшоп. Өкмөт азыр жөнөкөй жарандар эмес, өзүнүн медициналык кызматкерлерине эмдөөнү толук чече албай жатканда, бул көйгөйдү азайтуу үчүн дагы кандай кадамдар жасалып, кайсы багытта саясат жүргүзүү керек деген суроо менен Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев орун басарларына бир нече ай бою кайрылып жоголо албадык. Бул берүү чыккандан кийин балким жооп берүүгө макул болушса, биз аларды да угууга даярбыз. Ал эми мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев проблеманы түп тамыры менен чечүүнүн альтернативдүү жолун сунуштады. Мына гепатит С деп кан аркылуу же ошого жакын башка түрлөр менен жугузулган оорулардын кесепети аябай оор болуп, негизинен эле гепатиттерден келип, биздин жарандарыбыздын чет мамлекетке чейин кетип, бир үй бүлөнүн эсебинен каржыланган чоң акчалар кетип атат. Биз бүгүн орган алмаштыруу, бөйрөк алмаштырылып алса, кандай эле ошо боорду алмаштырууга бир шарт түзүп берип атышыбыз керек. Бүгүнкү күндө
бул орган алмаштыруу, боор деле болсун же башка органдарды алмаштыруу жеке оорулуунун, сыркоолунун, үй бүлөсүнүн проблема катары калды. Бул туура эмес. Урматтуу көрөрман, оорудан коргонуу үчүн биринчи кезекте гепатиттин маркерларына кандын анализин тапшырып, ал таза болуп чыкса, менчик клиникалардан болсо да эмдөөдөн өтүп койгон дурус. Болбосо, азыр өзүңүз көргөндөй, бул оорудан коргоо, аны дарылоого биздин мамлекеттин күчү жетпей жаткан чагы. Үмүттү билбейм, ким кандай ойлойт. Ошон үчүн айтам да, элдер кененирээк маалымат алса, ушудан сарыктан өздөрүн сактаса, кичине акчасы болсо эми өкмөттөн акчаны күтүп отура бербей, эми жардам болбогондон кийин өздөрүн сарып сактап, анан вакцинация алышса дейм да, мындай. Анан мен да акча жыйнап элден кичине жардам сурайын деп, эме кылайын, пересадка жасатайын деп эме кылып. Бул сен азыр кыргыз карапайым эл өзүн билбей, эмеде жүрөбүз, оору деген айтпай келет да. Ошо балдарыбыз үчүн биз деле жашагыбыз келет да. 40 жыл ошо мамлекет үчүн кызмат кылсак, ана биз үчүн 1 сом кызмат кылбайбы дегенде мамлекет.